Саламатсыздарбы, урматтуу достор, Facebook колдонуучулары. Дагы бир ирет бүгүн эфирге чыгып, сиздерге кайрылайын деп чечтим. Мен Улуу Британияга 2005-жылы кеткем. Кыргызстандагы коомдук саясий иштерди такай окуп билип кабар алып турчумун. Анда мындай мүмкүнчүлүк жок эле, онлайн же болбосо интернет аркылуу позицияны так билдирип турган. 2005-жылкы саясий төңкөрүштөн кийин бизде жаңы үмүт, келечек болот экен, мамлекет өзгөрөт, өнүгөт деген бир үмүт пайда болгон. Бирок зөөкүр ууру коррупционерлердин тобу ал үмүткө суу сээп, мен Кыргызстанга экинчи келбейм деп Улуу Британияга чыгып кеткем. Мен сиздерге бир кызык маалымат айтып кетейин. Бул маалыматтарды сиздер эч жактан укпайсыздар. Бул так болгон факты. 2007-жылғы Жогорку Кеңешке шайлоо болот. Мына ошол шайлоого Атамбаев өзүнүн ойношун 5-чи тизме менен Жогорку Кеңешке депутат кылып алып келем дейт. Саясатта, коомдук иште эч кандай тиешеси жок адамды Атамбаев өзүнүн жеке партиясы менен парламентке 5-чи тизме менен алып келем деп тизме түзө баштайт. Бул маалыматты Аслан Сартбаев тастыктап бере алат. Бул маалыматты Улуу Британиянын элчиси Эдил Байсалов да тастыктап бере алат. Буну айтып атканым эмне? Биздин арам акчага байыган кландардын башчылары, саясатчылар мамлекетти уурдап тоноп жок кылбастан, ошол уурдап тоногондон багы бул мамлекетти чоң оюнчукка айландырып алды. Балдары, аялдары, тууган туушкандары, шопурлары, жан сакчылары андан өтүп дагы өздөрүнүн ойношторун дагы саясатка алып келип көнүп калышканда. Ошондо ошол биздин чыган журналист Аслан Сатпаев, Эдил Байсалов жана башка адекваттуу адамдардын кеңеши менен, алардын талабы менен Атамбаев ошол өзүнүн ойношун тизмеден алып коюп, ал Жогорку Кеңешке депутат болбой алган. Бул факт, бул болгон иш. 2008-жылы Максим Бакиев өзүнүн ойношун Бишкек шаардык кеңешине алып келет. 21 жаштагы кызды Бишкек шаардык кеңешине депутат кылып алып келет дагы экономика комитетинин төрагасы болуп коет. 21 жаштагы кыз. Окууну бүтүп элек жаткан кыз. 21 жаштагы кыз. Кыргыз мамлекетинин борборундагы Борбор шаарынын депутаты болуп келет дагы комитеттин төрагасы болуп коет. 21 жаштагы кыз. Мен бунун айтайын деген негизги максат бул фактылар. Мен бир чекесин эле айтайын, бул фактылардын баарын өзүңүздөр интернеттен көрсөңүздөр болот. Мен айтайын дегеним эмне болуп атат? Биз 2010-жылдан бери, мына азыр 10 жыл болду, 2010-жылдан бери биз бейөкмөт уюмдар тарабынан лоббиге алынып, мыйзамдар кабыл алынган квота мыйзамына каршы чыгып келе жатабыз. Квотирование деген мыйзамга каршы чыгып келе жатабыз. 2010-жылы мыйзамдар кабыл алынган, 2011-жылы конституциялык 4 мыйзам кабыл алынган. Мына ошо 4 мыйзамдын жазылышына мен жеке катышкам. Ошол жерде президентти шайлоо, жергиликтүү кеңештерди, Жогорку Кеңешти, парламент шайлоо, борбордук шайлоо комиссиясы жөнүндө конституциялык мыйзамдар жазылган. Мына ошолдо мен да катышып, коомдук талкууларда, угууларда, Жогорку Кеңеште биз активдүү катышып, өзүбүздүн сунушубузду, позициябызды айтып, өзгөрүү толуктоолорду бергенбиз. Мына ошол мыйзамдарды кабыл алып,
10 жылдан бери чоң күч, лобби, бейөкмөт уюмдары өтө чоң акчанын каржылоосу менен бизде квота мыйзамын өткүзүп келатышат. Мына акыркы мыйзамды жакында эле кабыл алдырышты. Ал мыйзам боюнча туруктуу тизме деп коет. Бул жогорку кеңеште туруктуу тизмеде мисалы бир жыныс мисалы аял кетсе аял келиш керек, эркек кетсе эркек келиш керек деген, жок, аял кетсе аял келиш керек деген акыркы өзгөрүү мыйзамдар кабыл алынды да. Биз мына 10 жылдан бери ошого каршы чыгып келе жатабыз. 2011-жылы талкууда эмне болду эле? Кандай мыйзамдар кабыл алынды эле? Жогорку кеңешке 30% бир жыныстуулар келсин деген мыйзам кабыл алынган. Аялбы, эркекпи, ал баягы экинчи маселе. Ошол 30% жаштар келсин деген, 30% этникалык азчылыктар келсин деген сунуштар ошол НПО тарабынан берилип кабыл алынган. Биз ошондо чыркырап каршы чыкканбыз. Бул мамлекетти деструктивизм алып келе турган, мамлекетти талкалай турган мыйзамдардын негизи. Эмнеге? Мен сиздерге конкреттүү айтайын. Биринчи, Кыргыз мамлекети унитардуу мамлекет, конституция жана биримдик. Бизде этникалык бөлүнүү деген жок, этникалык азчылык, титулдук улут, көпчүлүк деген түшүнүк жок. Мына ошол НПОлор айтып атат. Этникалык азчылыктар жогорку кеңешке депутат болуп келсин дейт. Мен 2011-жылы айттым. Этникалык азчылык деген ким? Ким этникалык азчылык деген? Паспортунда өзбек, орус, дуңган деп жазылып турган этникалык азчылыкпы? Анда мен паспортума жаза алайын? Дуңган деп жаздырып алайын? Мен этникалык азчылык болуп каламбы? Бул маселени мен абдан изилдегем. Мисалы, Германияда этникалык азчылык деген түшүнүк бар. Ал жакта этникалык азчылыктын өзүнүн критерийи бар. Германиянын ошо жеринде жашаган башка этникалык топ, туруктуу жашаган топ, 100 жылдан ашуун жашаган топ этникалык азчылык деген статус алат. Ошого жараша мыйзамга ылайык иш жүргүзөт. Бизде ошол бейөкмөт уюмдарынын лоббисинин артынан мамлекетибизди элибизди ичинен жаруу саясатынын бири ушул болгон. Этникалык азчылыктар бизде парламентте аткаруу бийлигинде болуш керек деген. Мына көрдүңүздөрбү? Этникалык азчылык деген эмне бул? Кыргызча сүйлөй албаган адам этникалык азчылыкка киреби? Же паспортунда башка улут деп жазылып турган этникалык азчылыкка киреби? Биз элди бириктире албай жатсак, булар элди бөлүп жарып, талкалоо саясатын жүргүзүп келишкен. Дагы да жүргүзүп жатышат. Бул биринчиси. Экинчиси, 30% жаштар келсин дейт. Жаштардын жаштык цензы деп коет. Бул жогорку кеңешке келүү ким тактайт аны? Биз баягы дүйнөлүк статистика менен карайбызбы же өзүбүздүкү? Анан үчүнчүсү аял эркек. Дагы бөлүп жаруу. Жашына карап бөлүп жаруу, жынысына карап бөлүп жаруу, этникасына карап бөлүп жаруу. Бул бейөкмөт уюмдарынын деструктивдүү саясатынын негизи мына ушуда. Айтып атып, чынында тажап бүттүм. Мына аялдарды дейт. 30% аялдар болсун дейт. Себеби бизде дейт термин киргизе алышкан. Позитивная дискриминация депчи. Буларга керектүү учурда булар бир нерсени ойлоп табышат да. Позитивная дискриминация, бизде аялдар жок, ошондуктан аялдарды биз парламентке аткаруу бийлигине алып келиш керек дейт. Аялдардын жогуна ким күнөөлүү? Эмне үчүн саясатка, коомдук ишке аралашпаган аялдарды силер кулагынан, желкесине сүйлөп келип парламентке отургузуп койушуңар керек? Алар мамлекеттин кызыкчылыгын геосаясий аренада коргойбу? Коррупционерлер менен күрөшөбү? Же ошол жака ороп саясатты үйрөнөбү? Бул жакта маселе ушундай болуп атат да, биздечи. Бул айтпайын десең ушинтип айтырат да. Мен дагы бир жолу айтайын. Парламентте болобу, аткаруу бийлигинде болобу, баягы чоң жооптуу кызматтарда потенциалдуу, энергиясы күчтүү, элдин алдында кадыр баркы бар, духу бар, билими, тажрыйбасы бар адамдар келиш керек. Ошондо позициясына бекем турган, билими, тажрыйбасы күчтүү адамдар гана саясий күрөштө жыйынтыктуу күрөшө алат.
квотасы жок эле бизде, квотасы жок эле. Мына Жакупова окшогон күчтүү саясатчылар бар. Азыркы күндүн. Ошол эле Отунбаева мисалы саясатчы. Кыргыз мамлекетинде даткалар чыккан, даткалар. Эч кандай квотасы, позитивдүү дискриминациясы жок эле даткалар чыккан. Кыз сайкалдар чыккан. Бул бейөкмөт уюмдар деген мамлекетти биздин ичин баарын талкалап бүтүп, эми жогорку бийликти да талкалап атышат да. Жогорку бийликти да талкалап атышат. Биз ошону түшүнүшүбүз керек. Мына азыр жергиликтүү кеңештерге ар бир 3-чү аял болуш керек дейт. Келсин аялдар, биздин конституцияда жок эркек аял, жаш кары, кыргыз өзбек деген бөлүнүү жок. Кыргыз мамлекетинин конституциясы бардыгыбыздын укугубузду бирдей колдойт. Бирдей колдойт. А мына ошол уюм, бейөкмөт уюмдары биздин мамлекетти бөлүп жарып атышат. Тилекке каршы алардын лоббизи, алардын акчасы өзүнүн жыйынтыгын берип, мына мыйзамдарды, улам мыйзамдарды кабыл алдырып атышат. Улам бир мыйзамды кабыл алдырып атышат. Бул өтө туура эмес нерсе, өтө туура эмес. Бизде ачык саясий күрөштүн жыйынтыгы менен эң күчтүү деген энергиясы, потенциалы, духу, билими, түшүнүгү бар адамдар гана жогорку бийликке жана жогорку кеңешке келиш керек. Жергиликтүү кеңешке да ошондой адамдар келиш керек. Айырмасы жок. Аялбы, эркекпи, күчтүү адамдар келиш керек. Анан кой, сен жаш экенсиң, сен барып иштеп тур. Кой, сен аял экенсиң, сен барып иштеп тур. Мен иштейм келбей жатат, мен акы баргым келбей жатат десе дагы, жок, сен мыйзам боюнча сен барышың керек деп туруп, бир аялды отурусуп койгон. Ал туура эмес, туура эмес. Мына ошол адамдар 6 миллион халктын тагдырын чечип, бир мамлекеттин тагдырын чечип атат. Түшүнсөңүздөр. Силердин саясий оюнуңардын айынан баягы бирөө акчалып алып, бейөкмөт уюмдары ошо отчет бериш керек да. Силердин акча тамам дегениңердин айынан мамлекетке доо кетип атат. Мамлекетке доо кетип атат. Кыргызча сүйлөй албагандар отурат, түшүнүгү адамдар. Интернет абдан начар болуп атат, интернет кошулушу. Ошо кыскасы ошондой, мен жана айтып кеткен фактыларды эске алуу менен 2020-жылы тилекке каршы ушул мыйзамдар иштеп, бизде сапаттуу күчтүү парламент келсе деген ойдомун. Себеби күчтүү парламент күчтүү өкмөттү түзөт. Күчтүү өкмөт күчтүү мамлекетти түзөт. Реформаларды өнүгүүнү шарттайт. Ал эми келип алып эки жагын карап түшүнүк басымга чыдай албаган адамдар ал өкмөттү түзө албайт. Эми айта берсе сөз көп. Мен кыскача айтайын дегеним, бул мыйзамдар өзгөрүш керек. Бул мыйзамдар өзгөрүш керек. Мындай мыйзамдар менен биз күчтүү парламент түзө албайбыз. Квота деген түшүнүк жокко чыгыш керек. Мен дагы бир жолу айтайын. Бул табигый жол менен келе турган нерсе. Табигый жол менен келе турган нерсе. Ошондуктан мен оюмча 20-жылы жаңы парламент бул мыйзамдарды карап чыгыш керек. Болбой турган болсо эл тарабынан элдик демилге деп коет. Бул мыйзам сөзсүз каралып чыгып, өзгөрүү киргизиш керек. Дагы бир жолу айтайын. Биздин жогорку кызматка, жогорку кеңешке кыргыз тилин билген, потенциалы күчтүү, билими күчтүү, тажрыйбасы күчтүү, позициясына бек турган, элди ээрчитип кете турган лидерлер келиш керек. Мына ошондо бизде өзгөрүү башталат. Ошондо бизде тең салмактуулук болот. Бийликтеги тең салмактуулук болот. Хоп майлы же болбосо момундай каштар менен отурган адамдар эч нерсени чечип, эч нерсени өзгөртө албайт. Бул менин позициям. Мен 10 жылдан бери айтып келе жатам. Эгер ошол бейөкмөт уюмдары ушул мыйзамга кол койгон жогорку кеңештин депутаты болобу, башкасы болобу, жок, Мавлян, сен туура эмессиң десе, элдин алдына чыгайлы. Кимиң болсо да чыгайлы. Элдин алдына чыгып талкуулайлы. Бул мамлекеттин негизи.
дагы бир жолу айтайын. Күчтүү парламент күчтүү өкмөттү түзөт. Өкмөт мамлекетте өзгөртүүлөрдү кыла алат. Күчтүү парламент мамлекеттеги бийликтин тең салмактуулугун сактай турган бирден бир күч. Мына ошондуктан ал жака күчтүү адамдар келиш керек. Рахмат.